Саламатсыңар, мен акылдууларым. Кандайсыңар? Баарыңарга жагымдуу маанай, көтөрүңкү көңүл каалаймын. Ар бириңерде дайыма жагымдуу маанайда жүргүлө. Алтын эреже, колуңду бат-баттан самындап жуу, сабактарды калтырба, мугалимдин айтканына көңүл бур. Сен мыктысың, сен сулуусуң, сен ийгиликтүүсүң, сен аябай аракетчил, мыкты окуучусуң. Балдар, бизде азыр көркөм өнөр сабагы. Биздин сабактын темасы кар киши жасоо. Балдар, сабактын максаты балдар кар кишини ар кандай нерседен жасаганды үйрөнөсүңөр. Кар киши жасоо менен бирге балдардын ой жүгүртүсү өсөт. Аракетчил, мээнеткеч болууга тарбияланасыңар. Балдар, биз ар кыл нерседен кар киши жасасак болот. Айта кетсек, бул жерде Наскиден дагы байпактан кар киши жасоого болот. Ага бизге үйнө жип, күрүч, кайчы керектелет. Көрдүңөр балдар, силер азыр ушул видеодон көрүп, кар кишини байпактан кантип жасоонун жолдорун үйрөнөсүңөр. Байпакты экиге бөлүп алып, анын ичин күрүч менен толтуруп, андан соң экөөнү бириктирип туруп байлап коесуңар дагы. Анын көздөрүн, мурдуларын, ошондой эле моюн орогучун дагы жасайсыңар. Көрдүңөр балдар, байпактын башыны кар кишинин шапкеси кылып койду. Ошондой эле биз маркерлерди же болбосо өзүбүздүн эле колдонуп жүргөн түймөлөрүбүздү кошуп кооздоп койсок болот. Силер бул видеодон ар кандай кар киши жасаганды үйрөнөсүңөр. Ошондой эле мен ишенем, силер сонун мындан дагы аябай кооз жана көзгө жагымдуу кар кишилерди жасаганды билесиңер. Бизге бул шаар менен кар киши жасоо жолу. Биз шаарды иширип алып, анын үстүнө клейди чаптап туруп, жиптер менен ороебуз. Ороп бүткөн соң кичине катышын күтүп туруп, андан соң шаарды жарып коебуз дагы. Биз жарып шаарды алып койгонубуздан кийин бизге ушундай тегерек жиптерден жасалган кар кишилер жасалып калат. Балдар, эми булар кагаздан жасалган кар кишилер. Силер өзүңөрдүн фантазияңарга жараша ар кандай кар кишилерди жасасаңар болот. Көрдүңөр балдар, биз маанайды көтөрчү ар кандай кар кишилерди жасоону үйрөнөбүз. Мен ойлоймун, силер буга окшогон кар кишилерди оңой гана жасайсыңар. Мынакей балдар, силердин эле досуңар жасаган кар киши. Биз буга чейин дагы кар кишини жасаганды үйрөнгөнбүз, балдар. Мынакей, биз колдонулбай калган жарык берүүчү лампочкаларды дагы ыргытып жибербестен, аларды дагы үйдүн кооздугу, палатыбыздын кооздугу үчүн кар кишилерди жасап койсок болот экен. Мынакей, колдонулбай калган лампочканы алып туруп, башына жип байлап, жылтырактардан чачып туруп, кооздоп жасап койсоңор болот. Мынакей, көрдүңөрбү балдар? Кандай гана кооз, кандай гана көркөмдүү кар кишилер жасалып калды. Силер дагы ушуга окшогон кар кишилерди жасап, үйүңөрдөгү балатылардын кооздугун мындан дагы арттырсаңар болот, балдар. Силерге тапшырма. Кар кишини ар кандай